Достор, мына Шихиба деген сорт заказга даярдалып бүтүп калды уже. Кара Балта шаарынан заказ беришти. Биз баягы каркыртан кишилербиз. Бизге жакшыраак сортунан бер дегенден бул элитный сортко кирет да. Баасы 100 сомдон. Мөмөлөрү чоң да баягы Ижа Малинага окшош. Анан бул видео менен айткым келген сөз, кээ бирки байкелер келип аз-аздан алып кетип атышат баягы огородко депчи. Ошо кишилерге катуу тийип калбасын, бирок жерибиз бар, даяр, айдалды дейт. Бирок ал жака барып кылыш керек, ал ишти кылыш керек деген адамдарга айтып атам да. Ар бир нерсени убагында кыла турган болсоңор, эртең үзүрүн көрөсүңөр. Баягы жалкоолукту шылтоолоп коюп жүрө беребиз дейм. Ал ишим, бул ишим, негизи аракет кылса баардык нерсеге жетишсе болот да. Тайм менеджмент деген бар го. Ошол нерсени аракет кылсак эле боло берет. Например, күз мезгили жакшы, ыңгайлуу мезгил да. Азыр отургузуп койсоңор, эмки жылы Кудайым буйруса, мындан мөмө аласыңар, пайдасын табасыңар дегендей. Көчөтүн өзүн актайт да бул малина. Малина менен иштеп жүргөн кишилер мени баягы сөзүмө неме кылат болуш керек, макул болот болуш керек. Малина негизи ушундай бир өсүмдүк экен. Дароо эле өзүнүн баасы жакшы болуп берсе эле, Кудайым буйруп, өзүн өзү актайт. И плюска да чыгасыңар. Так что аракетин кылгыла, особенно жана жери бар, иштетпей жүргөн кишилерге тийиштүү бул видео.